Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Акыркы күндөр мына рейдтер болуп, көпчүлүктү кыйнаган база маселеси. Ошол база маселеси боюнча негизи квартиранын ээлери, хозяйкалар менен да кичине маек кылып, ошолордон маалымат алдык эле. Ошол маалыматты сиздерге тартуулайбыз. Талант кандай ука? Денсаулыктарың жакшыбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Иштеп атасыңарбы? Мен азыр сен мына Москвадан видеоңду анан бир кишинин аудио записин уктум. Текшерүү аябай катуу жүрүп атат, Талант. Мен өзүң билесиң, мен дагы мына 2 балам квартирасы бар. Бирине сдавать этип адамдарды кылам. Бирок метражга карап, ар бир квартирага канча адам положено бардыгы билет. Билбейм, может, биринин үстүнө бири койгондор бардыр. Бирок мага 8 адам положено, 8 адамдан көп койбо деген. 8 адамды коем 3 айда. 3 ай бүткөндөн кийин, срогу бүткөндөн кийин барып заявление жазып чыгарып туруп, өздөрү билишет. Анан дагы кайрадан коем 3 айга. Мен келинимди дагы апрелде койгон элем. Кече майдын 8-иде кармап, базада жок экенсиң деп отделенияга барып 5000 штраф салыптыр. Ошол жерде мага звонить этти эле. Мен барып отуруп текшерип турам, барбы базада деп. Бар деп ошенткен эди. МВДга барып, МФСнын МВДсыга. Анан мен айттым келиниме, ошол штраф салган квитанциясыны анан ошол отделениянын постановлениясын алып кел деп. Мен буларга барып сурасам, паспортунун данные керек текшериш үчүн. Азыр жаңы базада бизде спискасы калбайт. Билбейбиз, ошондуктан регистрацияга койгон адамдардын паспортунун копиясын алып келсең, паспорттун данные боюнча текшеребиз деди. Келинимде айттым, постановление менен квитанцияны алып тез өтүп кел деп. Алып келип текшерсе, базадан чыкты. Ал базада бар экен дейт. А эмнеге жок деп штраф салды? Мына квитанция, мына постановление десем, потому что база тупик дейт сейчас. Эски базанын 1-майдан жаңы база чыккан. Эски базадагылардын данныйлары полностью жаңы базага өтө элек. Биринчиден бир буква неправильно кылса дагы базадан чыкпай коет. Отуруп алып, постановление боюнча келинимди кайрадан базага киргизди. Киргизди дагы эски данныйын базадан чыгара албай калышты. Алдыгдагы айтты, начальникка звонить этти. Эски немеси чыкпай жатат, кантип базадан чыгарат деп. Азыр жаңы базанын дагы бир эме шарты 3 айга койгондун базага киргенден кийин ошол 3 ай срогу полностью бүтмөйүнчө базадан чыкпайт экен. Ошонун үчүн айтты, дагы регистрация базага киргизип регистрация кылып берди дагы. Попозже еще раз попробуем дейт. Базадан бир адам 2 данный менен базага кирип калды дейт. Ошондуктан текшергенде бүт фамилия, имя, отчество, туулган жыл, ай, число бардыгын точно кылып текшерсин. Прежде чем штраф төлөгөнчө МВСга келип текшертирсин. Менин келинимди дагы ошентиптер, базада жоксуң деп штраф салып, постановление алып келсе, бар деди. Эскисин чыгара албай калышты. Келиним эми бир эле адам 2 данный менен базага 2 жолу кирип калды. Ошондой кылгандар нормальный кылбайбы, хозяйкалар анандайда, манандайда деп. Билбейм, может көп кылып атай чыгарып жүргөндөр бардыр. Бирок азыр айтты мага, жаңы неме боюнча срогу бүтмөйүнчө даже хозяйка заявление жазып чыгарган чакта дагы чыкпайт, висит деди. Силерде висит этип турат, чыкпайт деди. Ошондуктан өздөрүгө бекем болуп, сен айткандай документке неме болсун дагы, так болсун дагы. Жакшы текшертирсин, кайрадан текшертирсин. Үйүмдө иштеп аткан устамды 3 айга коюп, договору боюнча дагы 12 айга коюп бердим. Ошондо 1,5 жылга коюп бердим эле. Жол иштен кайтып калсак, ДПСник токтотуп калып эле текшерип, базадан телефонунан эле текшерип дейт, базада жок экенсиң, чыкпай калдың деди. Жанымдагы балабыз экөөбүздөн чөнтөбүздү карап, или суббота экен, азыр барып понедельникке чейин жатасыңар, или 5000ден берип кете бергиле деген экен. 4000ден бердик дейт. 4000 бар эди дейт, 4000ден берип кеттик эже дейт.
апарып текшертирсем базада бар экен. Анан айттым, сен дедим 1,5 жылга мен кылып берип дедим. Анан жолдо ДПСник токтотуп эме кылса дагы дедим 4 миңден 5 миңден бере берсең, ондо неге кылдырасың мени дедим, бекер место ээлеп. Бар экенсиң, текшердим, бербе дедим. Пусть барып текшерип, постановление эме кылсын дедим. Кайра эме текшерип. Аны дагы мен февралда продлить этип бергендим. Ошол майга чейинки коюлган регистрацияга коюлгандар, продление кылынгандар жаңы база боюнча текшергенде мына өзү МВДлар айтты, потому что дейт сейчас база тупит дейт. Ошон үчүн то базада чыгат, то чыкпайт дейт. Ошону несколько раз проверять эттишин. Деги эле туугандар, мына өзүңүздөр уккандай учурда азыр рейдтерде базада бары деле жогу деле ошол базада жок деп штраф алып атат. Андыктан негизи эгерде сиздер база экендигине чындап ишенсеңиздер, анда толугу менен кайра текшертип, ошол базада экендигин далилдегенге аракет кылыңыздар, штраф төлөбөгөнгө аракет кылыңыздар туугандар. Андыктан бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, аман болуңуздар туугандар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.